Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу Мухаммед Калдышекович, мен сизге суроо деле бербейм. Сунуш деле бербейм. Кайрылуу иретинде же кайгыруу иретинде өзгө чабал болуп турат, өз пикиримди билдирип коеюн дейм да. Коронавирус бул туура эле дүңүнөн келген дүйнөлүк коркунуч. Мунун алдын алышыбыз керек. Сиздер аракет кылып атасыздар, аракетиңиздер жакшы десем жаңылбас чыгармын. Эми биз эңирде мындан паника кылбашыбыз керек, анан политика кылбашыбыз керек да. Кыргыз кылым караткан кыргыз болуп келген мындан да оор кыйынчылыктарды баштан өткөргөн, мындан да оор кырсыктарды баштан өткөргөн. Анан Кытайдын вирусун эмес, биз Кытайдын өзүнө деле жеңилген эмеспиз да. Кандай гана кырсык болсо, кыргыз укол салдырат же дем салдырат чыгып кеткенбиз. Анан дүйнөдө бир күндө же болбосо бир айда Юго-Восточный Азияда гепатиттен 800 000 адам өлөт экен. Эми дүйнөдө коронавирустан болгону бир 8 000 адам набыт кетиптир да. Анан ошо мойдон эле биз баардыгыбыз өзүбүз эле өзү коркконго кош көрүнөт болуп, капта уналган өзү туура эмес да. Эми кыргызды кырсыктан Кытайдын маскасы куткарбайт го дейм, кыргыздын маркасы куткарат го дейм. Кыргыздын гени күчтүү эл, кыргыздын деми күчтүү, кыргыздын эли касиеттүү, кыргыздын жери касиеттүү. Биз кандай кыйынчылык болгон күндө деле кыргыздын улуулугу, кыргыздын сулуулугу, анан кыргыздын сабыргандуулугу, анан сабырдуулугу, анан сактап келген да. Ошол негизде эле кете беришибиз керек. Анан эми эң негизгиси бул иммунитетти түшүрбөш керек, анан настроениени түшүрбөш керек. Иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын 5 бармагы. Тамашалап айсам анча мынча Шакинин арагы. Ошентип эле биз кыйынчылыктарды жеңебиз. Анан көп деле паника кылыштын кереги жок. Анан муногу шайлоолор боюнча маселе бул карай турган маселелер. Дүйнө баардык оюндарын токтотту. Чемпионат мира, олимпиадаларын баары токтотосо биз шайлоону токтото албай турабыз да. Ушул Эске алалы. Рахмат.